Билим бул эркек кыз деп бөлүнбөйт го дейм, эки тарапка тең. Ар кимдин өзүнүн ой пикиринен, акылынан, эгерде акылы жетсе, баардык нерселер жеңил болот. Лабораториянын аты электротехника жана электрониканын негиздери деген лабораторияда. Келечекте өз кесибиме иштегим келет, адис болуп. Напряжение деген биякта өзгөрмө ток келип атат, өзгөрмө. Анан биздеги бул прибор, ноутбук деп атабыз, мобильный телефон бар, турактуу токто иштейт да. Ошондо өзгөрмө токтон турактуу ток алганда ошол кантип алыш керек? Баягы аналоговый техника деп в основном колдонушта. Аналог азыр эми цифровой деп атпайбы, санэриптештирүүгө өткөндөн кийин азыркы кийинки жаңы приборлордун айырмасы чоң. Көпчүлүк физиканы жөн гана формула, эсеп же оор сабак катары көрүшөт. Бирок биз күн сайын колдонгон телефон, интернет, жарык, медицина мунун баары физиканын негизинде иштейт. Бул жолу Кыргыз Улуттук университетинин физика жана электроника факультетине келдик. Бул жерде келечектеги инженерлер, илимпоздор жана изилдөөчүлөр билим алып жатышат. Электрониканын негиздери деген лабораторияда сабак, ошондон балдар лабораторияга өтүп атат. Бул жерде эми негизги электрондук баягы прибор, электрондук түзүлмө дегендер бар да. Ошондо ол жерде азыр булар диод деп коет да. Диод деген как түзөткүч, кыргызча айтканда выпрямитель да. Ошо диодтун жанагы баягы вольт ампердик мүнөздөмөсү деп коет да. Ошону аныктап атышат да, мында диодтун жардамы менен. Бул жерде диод турат. Бул жерде приборлор турат. Мына диод деген бул жерде стендтин ичинде жайгашкан. Бул жерде диодтун негизги кызматы как түзөткүч деп атабыз, өзгөрмө ток, өзгөрмө токту турактуу токко өзгөртүүчү прибор болуп билет да, диод деген. Бул жерде теория жөн гана кагазда калбайт. Студенттер ар бир формуланын артында чыныгы мыйзам жатканын практика аркылуу үйрөнүшөт. Кээ бир приборлор электр кубатын изилдесе, айрымдары жарык, толкун же магнит талаасы менен иштейт. Физика көзгө көрүнбөгөн нерселерди түшүндүрүүгө аракет кылган илим. Келечекте өз кесибиме иштегим келет, адис болуп. Бирок азырынча билбейм кайсы, себеби барчу тармактар аябай көп. Мисалы телевиденияга барсак болот, мисалы дагы телеком, СНБ, служба безопасностьга барсак болот, МЧСке. Башында ойлогом мен робототехника боюнча иштейбиз го деп, бирок келгенде көп нерсени түшүнбөй турганымды билдим. Анан дагы убакыт менен бара көп нерсени түшүнүп, мындай болгон приборлордун мындайча айтканда тереңирээк маалымат алдым, үйрөндүм. Логический элементтерди исследование кылабыз. Кантип колдоносуңуз? Ошондо муну проводдорду саябыз. Му неге мисалы логический уровеньдерге бирден алып келип, и кылыш үчүн мисалы бул жака 2 провод саяп, анан кийин светодиоддорго кошуп, бул жактан күйгүзөбүз. Азыр көпчүлүк жаштар жеңил жол издейт. Бирок бул студенттер убактысын изилдөөгө, экспериментке жана билимге жумшап жатышат. Анткени илим тез жыйынтык эмес, ал чыдамкайлыкты талап кылат. Көпчүлүк физика десе, эркектер көп болгон тармакты элестетет. Так эсеп, татаал формула, оор эксперименттер. Бирок бүгүн бул багытты тандап жаткан кыздардын саны да көбөйүп жатат. Негизи азыркы жашоодо бүт баары эле физика менен байланыштуу. Жылдан жылга эле негизи мындай карасак деле ар бир жер физика жагынан, техника жагынан да. Мен деле биринчи башында тандап атканда мен ойлогон эмесмин, физика тарабына тапшырып калам деп. Бирок үйдөгүлөрдүн айтуусу боюнча негизи эле мен сүйлөгөн жагынан эмес, бул эле эсептеп, математика, физика жагынан эле мурун кичинекей кезимден эле жакшы болчу экен. Билим бул эркек кыз деп бөлүнбөйт го дейм, эки тарапка тең. Ар кимдин өзүнүн ой пикиринен, акылынан, эгерде акылы жетсе, баардык нерселер жеңил болот. Баягы лекциядан алган теориялык билимдерин бул лабораторияда болсо, бул стендтин жардамы менен ошонун баары измерение кылат, график тургузат. Ошентип анан балдар өздөрүнүн баягы билимин толуктайт да.
Санарип сигналдарынын жана аналог сигналдары бар. Ошол экинин баягы айырмачылыктарын, баягы өзгөчөлүктөрүн баарын окуп үйрөнөт да. Албетте, физика, электроника боюнча жыл сайын бизге баягы бюджеттик орундар берилет. Ошондон тышкары дагы баягы электроника, нано электроника деген адистик да. Ошо адистик боюнча окутулат. Ошондой эле телекоммуникация боюнча да бир адистик ачылган да. Анан негизги бюджеттик орун берилет министерстводанчы. Андан тышкары болсо, андан тышкары дагы контракт негизинде окутулат да. Анан ошо баягы суроо талап болгон үчүн балдар келип атышат, келип окуп, анан келечекте булар эми биздин адистик боюнча инженер электронщик деп коет да. Ошолдо анан көп эле жерлерде жана биздин балабыз айтып кетти го, радио телевещание дейт. Анан ошол баягы электрониканы колдонгон баардык тармактарда мүмкүнчүлүк бар да. Энергетика системасында иштесе болот. Ошондой баягы талапка ылайыктуу эле мындай айткандачы. Салыштырганда эми ал убакта мындай жөнөкөйрөөк болчу да. Баягы азыркыдай эмес, азыр болсо мурун баягы аналоговый техника деп в основном колдонушта. Аналог. Азыр эми цифровой деп атпайбы, санарип иштеп аткандан кийин азыркы кийинки жаңы приборлордун айырмасы чоң. Анан баягы өзүңөр билип атасыңар, бул электрониканын өнүгүшү менен ошондой эле технология жакшы өнүгүп атат да. Анан ошо билесиңер, бир убакта жанагы электровычислительный машина деп, машина болчу. Азыр болсо баягы билесиңер, компьютер болот, кийинки, кийинки поколениясы бул болсо ноутбук, азыр бул мындай ноутбук, азыр жанагында мобильный телефон деген биздин убагыбызда жок болчу да. Азыр эми тез эле бир мисалы 30 жылдын ичинде аябай чоң өзгөрүү болду, мындай айтканда. Баягы техника, технология, аябай электроника деп атабыз, аябай өнүгүп атат. Ошондой эле колдонушу болуп эсептелет да, бул компьютердагычы. Анан эми мурункуга караганда азыркы мындай өзүң айтып атасың, айкалыштырганда азыр кичине баягы жеңилирээк болуп калды. Көп лабораториялык жумуштарды мисалы биякта жана көрсөтүп кеттик, стендтер турат да, электротехника, электроника боюнча, элементти цифровой техника боюнча мындай стендтер турат да, биякта ошо стендтерде баягы балдар убароо болбойт да. Баягы баары даяр, анан жанагы описание деп коет, описаниянын жардамы менен ошо схеманы эле проводдордун жардамы менен чогултуп эле баттында айтканда измерение алышат да, алып, анан таблицаларды толтурат, анан кийин график тургузуп дегендей. Ушинтип анан баягы жана мен да айтып өттүм, баягы лекция сабагында өткөн билимдерини, ошону билимдерди лабораторияда айкалыштырып, анан баягы мурункуга караганда азыр кичине более тездик менен да, мындай тездикте, тез, ыкчам дегенде лабораториялар өзгөрүү болду, мындай айтканда. Жаштардын илимге болгон кызыгуусу мугалимдер үчүн дагы чоң үмүт. Анткени билимге ишенген муун өлкөнүн келечегин өзгөртө алат. Илим бар жерде технология өнүгөт. Технология бар жерде мүмкүнчүлүк көбөйөт. Балким ушул лабораторияда турган студенттердин арасынан келечектеги чоң окумуштуу чыгып калар. Биздин факультеттин ар бир бүтүрүүчүсү келечекте Кыргыз мамлекети үчүн өздөрүнүн салымдарын, кадр катары дегенде өздөрүнүн салымдарын кошуп иштегенге жөндөмдүү деп айтсак болот да. Физика жөн гана сабак эмес, бул дүйнөнү түшүнүүгө болгон аракет. Жана келечек илимди түшүнгөндөрдүн колунда.